Турмуштук оор кырдаалда турган балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамы өттү. Иш-чарага Бишкек шаарынын мэри катышты. Майрамга аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн, интернат-сана эс жоокерлердин балдары, ата-энеси жок балдар, адистештирилген мектептердин жана реабилитациялык борборлордун тарыялануучулары болуп, жалпысынан 1000ден ашуун бала чакырылган. Майрамдык программада балдар үчүн жомоктор жана кызыктуу бий номерлери тартууланып, концерттик шоу өткөрүлдү. Иш-чаранын соңунда чакырылган конокторго жаңы жылдык белектер берилди. Белгилей этсек, Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан жалпы 11836 бала жаңы жылдык белектер менен камсыздалат. Здравствуйте, уважаемые, дорогие наши дети. Барыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сиздерге бактылуу балалык, узун өмүр жана ар дайым жаркыраган күндөрдү каалайм. Күнүңүздөр бүгүнкүдөй жарык жана шаңдуу болсун. Биз болсо аракетибиздин баарын сиздерге бакубат жашоо түзүү максатында иштерди жүргүзүп келебиз. Мындан ары дагы сиздер үчүн бийик деңгээлде иш-чараларды уюштуруп, кубанч тартуулоо үчүн колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Бирге чоң максаттарды ишке ашыралы.